эң көбү 90% азыр реестр. Реестрге түшкөндүн 5 причинасы бар. Биринчиси, мурда регистрацияң жок болсо, реестрге түшөт элең, базасы жок болсо. Экинчиси, трудовой договоруң жок базада. Трудовой договор 2 базада болуш керек. Бирөөсү ошо налоговыйдын базасында, пенсионный фонд. Экинчиси, МВДнын базасында жанакы жумушка алган жумуш берүүчүлөр территориальный өздөрүнүн жана юридикалык же болсо физический кайсыл жерде жашаса, территориальный ОВМ МВД, отдел по вопросу миграцияга малындама жөнөтүш керек деп уведомлениячы. Ушул иностранный гражданинде биз жумушка алдык депчи. Ошол уведомлениясы жок, барбай калган болсо, МВДнын базасында жок болсо, анда реестрге салат да. Үчүнчү причинасы, мурун кийин алынган штрафтар. Алгансыздар төлөбөй койгонсуз. Автобус, общественное местода алкоголь содержащий напитки ичти деп 500 рубль болобу, айтор айырмасы жок. Ошондой штрафтарды алгансыздар, төлөбөй койгонсуздар. Же болбосо жанагы самозанятость менен иштеп, налогу төлөбөй калган, налогу чыкса удалить этип койгондор аябай көп экен да. Төртүнчүсү болсо дактилоскопия жана медицинский сертификаты жоктор. Өмүрүндө өткөн эмес, же болсо өтсө дагы жана медицинский сертификат барбы, разноцветный 3 бумагадан турат. Кызыл, көк, актай барак. Ошонун срогу өтүп кеткен. Bir күн өтүп кетсе дагы реестрге салат. Төртүнчү, бешинчи причинасы жанагы иненен сыныгыз. Азыр кайсыл паспортуңуз менен жүрсөңүз, ошол паспортко сиз өзгөртө элексиз да. Мурунку паспорт боюнча эле иненен сыныгыз алган боюнча жүрө берсеңиз, налог бара берет дагы. Якобы азыркы жүргөн паспортуңуздан налог түшпөйт деп киргизип коет да. Бул бешинчиси болчу. Вот, эми буга дагы экичи кошулуп кетти. Андан бирден бир эң көп түшкөнү азыр 10 сентябрга чейин добровольно жана реестрден бүт документтерин топтой албай чыгып кеткендер бар го. Вот ошол адамдар реестрден чыкпастан добровольно чыгып кетишти. Чыккандан кийин Кыргызстанга барганда 3 күн, 10 күн, эң узагы 30 күнүн ичинде автоматически реестрден чыгып, карталары разблокировка болуп, акчаларын чыгарып алышты. Вот, ошентип анан 1 ай өтпөй, 5 күн өтпөй эле кайра келип алгандар да. Ал добровольно чыгып кеттиңби? Мыйзам боюнча 275 күндөн кийин келиш керек эле да. Ага жетпей келип алышты. 80-90% причина ушундан да. Анан мен кетип атканымда реестрде жок элем, азыр келип түшүп калдым дегендер, алар жанагы мурда 90го 180 болчу правила. Азыр 90го 365 болуп калган. Если сиз Россия Федерациясына келдиңиз, 90 күн ичинде трудовой договор албай жүрүп кеткен болсоңуз, кийинки келишиңиз 275 күндөн кийин болуш керек эле да. Вот. Азыр ОВМ-МВДга барсаң, предыдущий пребываниеңда больше 90 дней без основания жүргөнсүң, ошон үчүн түштүң. Азыр чыгып кет, депорт кылып элек 275 күн өткөзүп кел деп атат. Если официалдуу түрдө иштесеңиз, мен айткандай, жанагы 2 базада дең болсо, анда сиз кааласаңыз күндө чыгып келе берсеңиз болот. Кийинкиси, мына сиздер Аминага өттүңүздөр, бардыгы сонун VPN иштетпей эле, жакшынакай эле жүрөсүздөр. Но штамп бастыра элексиздер. Штамп бастырыш керек эле, барып госпошлина 1000 рубль өлчөмүндө төлөп, штамп бастырыш керек эле. Сиз ошол нерсени штамп бастырбадыңыз, бирден бир причинасы ушул дагы болушу мүмкүн. Документтери толук болсо дагы реестрге түшүп калгандарчы. Вот ошол учурда биринчи очередь сразу через онлайн обращение таштап койгонсуздар. Если вдруг муктаждык болуп сыртка чыгып полиция кызматкери токтотуп сизди, сен реестрде келсең десе, сразу көрсөтө калганга. Мен обращение кылдым. Главное управление миграция боюнча. Жолуңду күтүп атам депчи. Бардык документим бар, кааласаң текшер депчи. Вот.